Ош технологиялык университетинде спорттун стол теннис түрү боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын чемпионаты өтүп жатат. Чемпионаттын ачылуу аземи өткөрүлүп, өлкөбүздөгү жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү жана студенттери катышты. Спорттук мелдештин салтанаттуу ачылышында окуу жайдын ректору Жамболот Турсунбаев мелдешке катышуучу командаларды куттуктап, ийгиликтерди каалады. Автономдук облусунун 100 жылдык белгиленген мына ошол 100 жылдыктын алкагында бир нече өлкөбүздө иш-чаралар өтүп атат. Мына ошол иш-чаралардын бири бул спорттук иш-чаралар болуп атат. Мен ыраазычылык билдирип кетем жаштык департаментине, спорт департаментине ушул демилгени колго алып, азыркы учурда өлкөбүздүн бир нече окуу жайларында бардык түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлүп атат экен. Эми Ош технологиялык университетине теннис боюнча түрү кириптир. Иш-чара жаштык дирекциясы тарабынан уюштурулуп, жалпысынан спорттун 16 түрү боюнча өткөрүлүп жатат. Бул иш-чаранын максаты дене тарбия жана спортту студенттердин күнүмдүк турмушуна киргизүү. Республикалык жана эл аралык мелдештерге катышуу үчүн күчтүү спортчуларды аныктоо болуп саналат. Бул универсиада чемпионатка Кыргыз Республикасынын 35 жогорку окуу жайлары катышат. Ошонун 16 түрү болот. 16 спорт түрүнөн 5 түрү ушу Ордол Ош шаарында өтүп атат. Настол теннис, тогуз коргол, шахматы, күрөш, анан кийин бокс өтүп атат. Ошо Ош техникалык университетинин базасында азыр стол үстүндөгү теннис өтүлүп атат. Ушу Ош техникалык университетинин ректоратына аябай чоң ыраазычылык билдирем. Жакшынакай ушундай бизде шарт түзүп бергенге. Анан бул чемпионатка ушул Ош шаарына 15 жогорку окуу жайларынын студенттери келишти. Анан бул эмелерге жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык беребиз. Мында чемпионатта жалпы командалык жыйынтык болбойт. Мында только спорттун түрлөрүнөн гана 1, 2, 3 месталар болот да. Аларга акчалай сыйлык беребиз. 1-чи орунду алгандарга 35 000, 2-чи орунду алганда 30 000, 3-чи орунду алгандарга 25 000 акчалай сертификат берилебиз. Андан башка кубок, диплом, анан медаль берилет. Белгилей кетсек, аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаменти менен биргеликте уюштурулуп, мелдештин жыйынтыгында алдыңкы орунга ээ болгон командалар диплом, кубок жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышат.